Видео көзөмөлгө даана түшүп калган милиция кызматкеринин унаасы жөө өтмөктөн өтүп бараткан адамды ыргыта койгон. Караколдо Заматта 3 унаанын катышуусунда үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Айлананы элдер курчап алган. Эл ташыган автобус мамыны ыргыта сүзгөн, анда жабыркагандар бар. Бир жабыркаганга операция жасалып, анын буту кесилди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте милициянын кызматтык унаасы жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Видео соц тармактарда пайда болду. Маалыматка караганда кырсык 7-апрель көчөсүнө жетпей, Чуй проспектисинде болгон. Он не помещается. Караколдо Заматта 3 унаа кырсыкка учурады. Каракол шаарында Токтогул Дербишев көчөлөрүнүн кесилишинде 3 унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, Каракол Шипке 2025-жылдын 2-июнунда саат 13:30 чамасында Токтогул жана Дербишев көчөлөрүнүн кесилишинде 3 автоунаа катышкан жол транспорт кырсыгы катталганы тууралуу тез жардам кызматы тарабынан билдирүү түшкөн. Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Дербишев көчөсү аркылуу түштүктөн түнүктү көздөй бара жатып, Токтогул көчөсүнүн кесилишине чыккан учурда батыштан чыгышты көздөй бара жаткан Volkswagen Golf 4 үлгүсүндөгү автоунаа келип, анын арткы сол капталына кагылган. Кагылышуудан улам Volkswagen Passat автоунаасы башка багытта чыгыштан батышты көздөй бара жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаанын сол тарабына сүзүп, материалдык зыян келтирилген. Аталган факт Каракол Шиптин мечке катталып, учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак баракелди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Арал Казарман жолунда тоо көчүп жолду жаап калган. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун Арал Казарман тилкесинде бир тараптуу каттан бар борт тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Кечээ 2-июнь күнү кечки саат 19:30-20:00 аралыгында жолдун 242-чакырымында тоо борунан көчкү түшүп жолду жаап калган. Жерине дароо жол тейлөө ишканасынын атайын техникалары тартылган. Тынымсыз тазалоонун натыйжасында түнгү саат 1:30 чамасында бир тараптуу каттан берилип туруп калган унаалар өткөрүлгөн. Азыркы тапта жолчулар тарабынан тазалоо, кеңейтүү иштери жүрүүдө. Астанада автобус мамыны сүзгөн. Дарыгерлер жабыркаган жарандын бутун кесишти. Казакстандын Астана шаарында автобус жол кырсыкка кабылды. Айдоочу жолдогу мамыны сүзгөн. Алдын ала айтылган маалымат боюнча айдоочу автобуска ээ боло албай калган. 15 адам ооруканага жеткирилди. Алардын 12си текшерүүдөн кийин үйүнө жөнөтүлдү. 3-ü оор абалда. Жабыркагандардын бирине операция жасалып, буту кесилген. Россияда кыргызстандык таксистке кылмыш иши козголду. Санкт-Петербургда жергиликтүү тургун менен жаңжалдашкандык үчүн 21 жаштагы кыргызстандын жараны кармалды деп билдирет Орусиянын Фонтанка маалымат каражаты. Кыргызстандык Санкт-Петербургда мыйзамдуу жашайт жана иштөөгө уруксаты бар. Ал таксист болуп иштейт жана 31 майга караган түнү жаш жигит 57 жаштагы жүргүнчүнү алып бараткан. Таксист тыгын үчүн кошумча акы төлөөнү сурангандыктан уруш чыгып, ал мушташка айланган. Жергиликтүү тургун мээсинен жаракат алып ооруканага жеткирилген. Россиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин кылмыш ишин козгоону тапшырды жана бул факты Саво беренеси боюнча катталды. Булак баракелди. Карадагда парашют менен учуп бара жаткан кыз коопсуздук кемерин чечип жиберип каза болду. Карадагдын белгилүү туристтик шаары Будвада 19 жаштагы сербиялык студент Тиана Радонич парасейлинг учурунда каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал 50 метр бийиктикте учуп бара жатып, дүрбөлөңгө кабылып, коопсуздук курун чечип жиберген.
Жаш кыз Адриатика деңизине кулап түшүп алган жаракаттан улам окуя болгон жерде көз жумду. Көйлөрдүн айтымында Тиана абада мени түшүргүлө деп кыйкырып, тынчсызданганы байкалган. Сербиялык кыз иш-чарага туристтик агенттиктердин жарнамалык видеосуна катышуу максатында акысыз чыккан. Окуядан кийин тергөө иштери башталып, өз жанын кыюу ыктымалдыгы да каралууда. Бирок маркумдун үй бүлөсү, жакындары анын мындай ниети болбогонун билдиришүүдө. Парасейлинг кызматын көрсөткөн компания жабдуулар текшерүүдөн өткөнүн, Тиана учууга чейин өзүн шайыр жана тынч алып жүргөнүн айткан. Каза болуунун так себеби медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин белгилүү болот. Техникалык экспертизалар дайындалды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Мына бек менен бар сөткө түшөм деп атпайсыздар айымдар. Ойлонуп көрсөңүздөр ал. Бекте азыр 20 жашта кыздар тегеректеп жүрсө. Аны сен 45ке чыгып алып жанына туруп алсаң, сени түртөт да, конечно. Шында мындай мен ошол сөткө түшөйүн деп аткан айымдар сиздерге эле мындай психологически өзүңүздөрдү ойлоп көрсөңүздөр туурабы? Ал күнүгө биягынан ырдап жакшы жаңырларды, сүйүү жөндөрлөрдү ырдап чыкса, анан ошо жаш кыздарга жагып атса ал, бир күн ой байке автограф берип кой деп биягынан бирөө чыгып, бирөөсүн жетелеп алып, бирөөсүн күтүп тур деп аткан учурда аныкычы. Анан сен 45ке чыгып алып барып кучактан böyle montuna çavuşatsın. Türkmek dursun deyip.